14-бөлүм. Павыл менен Барнава Иконияга келгенде жүйүттөрдүн синагогасына кирип сөз сүйлөштү. Ошондо көптөгөн жүйүттөр менен элиндер Исага ишенип калышты. Ал эми ишенбеген жүйүттөр бутпарастарды бир туугандарга каршы тукуруп кыжырданышты. Ошондой болсо да ал экөө ал жерде бир топ убакыт болуп, Теңир жөнүндө кайраттуулук менен айтып жүрүштү. Теңир болсо өзүнүн ырайымы жөнүндөгү сөзүн күбөлөндүрүү үчүн алардын колдору аркылуу ажайыптар менен кереметтерди көрсөтүп жатты. Бирок шаардын эли экиге бөлүндү. Элдин бир бөлүгү жүйүттөр тарапта, экинчи бөлүгү элчилер тарапта болду. Эки элчини шылдыңдап ташбаранга алыш үчүн бутпарастар менен жүйүттөр өздөрүнүн башчылары менен бирдикте аларды көздөй бет алышты. Алар бул жөнүндө билип калып, Лукония дубанынын Листра жана Дербе шаарларына, алардын чет жакаларына кетип калышты да, ошол жерлерде жакшы кабар таратып жүрүштү. Листрада буттары кыймылдабаган бир адам отурчу. Ал туубаса майып болчу. Өмүрүндө эч качан баскан эмес. Ал Павылдын сөзүн угуп отурган. Павыл аны карап айгаарына ишенерин көрдү да, үнүн бийик чыгарып мындай деди: "Теңир Иса Машаяктын атынан сага айтамын, ордуңан тур." Ал ошол замат ордунан ыргып туруп баса баштады. Павылдын эмне кылганын көргөн адамдар лукониялыктардын тилинде "Кудайлар бизге асмандан адам бейнесинде түшүп келишти" деп кыйкырып жатышты. Анан Барнаваны Зевс деп, ал эми Павылды Эрмес деп аташты. Анткени негизинен Павыл сөз сүйлөп жаткан эле. Алардын шаарынын алдында турган Зевс бурканынын кызматчысы дарбазанын алдына өгүздөрдү жана гүл чамбарларды алып келди да эл менен бирдикте курмандык чалмакчы болду. Бирок элчилер Барнава менен Павыл мунукканда өз кийимдерин айрып, элдин ортосуна жулунуп кирип катуу үн менен мындай дешти: "Эркектер, эмне кылып жатасыңар? Биз силерге окшогон эле адамдарбыз. Ушул жасалма кудайлардан бурулуп, асман менен жерди, деңизди жана алардын ичиндеги бардык нерселерди жараткан тирүү кудайга кайрылышыңар үчүн биз силерге жакшы кабар айтып жатабыз." Ал өткөн кылымдарда бардык элдердин өз жолдору менен жүрүүсүнө жол берген. Ошого карабастан ал жакшы иштери аркылуу өзү жөнүндө күбөлөндүргөнүн токтоткон эмес, ал силерге асмандан жамгыр жаадырып, түшүм берип, тамак аш менен камсыз кылып жүрөгүңөрдү кубанычка толтуруп келген. Алар ушул сөздөрдү айтып, элди курмандык чалдырбай үйлөрүнө тарап кетүүгө араң көндүрүштү. Өздөрү ошол жерде калып, элди окутуп жатышканда Антиохия менен Икониядан жүйүттөр келишти. Элчилер кайраттуулук менен жакшы кабар айтып жатышканда, алар "Булардын эч бир сөзү чындык эмес, булар жалган айтып жатышат" деп элди алардын жанынан кетүүгө көндүрүштү. Анан алар элди тукуруп, Павылды ташбаранга алышты да өлдү деп ойлоп шаардын сыртына сүйрөп чыгарып салышты. Шакирттер Павылдын тегерегине чогулуп калышканда, ал ордунан туруп шаарга кирди. Эртеси күнү Барнава менен бирге Дербеге жөнөп кетти. Алар бул шаарда жакшы кабар таратып, бир нече адамды Исанын шакирти кылышкандан кийин кайрадан Листраны, Иконияны жана Антиохияны аралап, шакирттерди бекемдеп, ишенимден баш тартпоону насааттап, Кудайдын падышачылыгына көптөгөн кыйынчылыктар аркылуу киришибиз керек деп окутуп жүрүштү. Анан алар ар бир жыйынга башчыларды дайындашты да, орозо кармап сыйынып, аларды өздөрү ишенген Теңирге тапшырышты. Андан кийин Писидияны аралап өтүп Памфилияга келишти. Пергеде Теңирдин сөзүн жарыя кылышкандан кийин Аталея шаарына келишти. Ал жерден Антиохияга сүзүп кетишти. Антиохияда алар өздөрүнө берилген тапшырма боюнча Кудайдын ырайымына тапшырылышкан эле. Ошол тапшырманы аткарышкандан кийин алар Антиохияга келишти да жыйынды чогултуп, Кудайдын өздөрү аркылуу кылган иштеринин бардыгын, анын бутпарастар үчүн ишеним эшигин ачкандыгын айтып беришти. Алар Антиохияда шакирттер менен бир топ убакыт бирге болушту.